Assalamu alaikum. Урматтуу мекендештер, жалпы кыргызстандыктар, Чабармак каналынын көрүүчүлөрү, амансыздарбы, саламатсыздарбы? Мен бүгүн Баткен шаарынын четинде жайгашкан тамеки сатуучу базарга келдим, туугандар. Дал ушул силер көрүп турган жерде атайын тамеки базар ачылган. Бул жерде кара тамекини сатышат. Бул чыгарышта силерге тамекинин баасын билип беребиз. Бүгүн күнгө ишемби 30 октябрь. Андыктан чыгарыш такырына чейин күзөтүңдөр. Мен базарга карай кирип баратам. Шаардын четинде ачылган аябай жакшы. Шаардан калыс. Көрүп турасыздар, техникалар, унаалар өтө көп. Демек, эл дагы өтө көп. Баткендин алыскы айылдарында мен билишимче Дара айыл аймагында мындай тамекини көп өстүрүшөт. Албетте бул тамеки кандай болот, баарын азыр сурап билебиз, көрөбүз. Мына туугандар, дал ушул жер тамеки базары. Assalamu alaikum. Мына. Алдына келгенде эле уже жыты башкача. Кандайсыз? Жакшысызбы, шеф? Бул кара тамеки да? Кара тамеки. Канча килограммы? 240 кылды. 240 сом килограммы? Ну, не жасалат бул тамекиден? Насыдан насыбай. Насыбай, а? Баткен насы ушунан жасалат. Кайсы жерде өстүрөсүз? Таашмын Баткен. Ушул территорияда эле өстүрөсүз. Аны жаң жер айылы, чек айылдарында көп өстүрүшөт, а? Климатка карайт да бул дагы, а? Ысык жерде жакшы өсөт. Ысык жерде жакшы өсөт. 240 сом дедиңиз, а? Жакшы. Мына ушундай тамеки. Караңыздар, туугандар. Кара тамеки, насыбай жасалуучу тамеки ушул экен. Шеф, кандайсыз? Канча сом болуп калды? Ар кандай? Ар кандай? 240 сом экен бул. Сиздерде кандай? 200дөн ашык, 240тан 50 60 ашыга. 70ке чейин. Бул несине карап баасы көтөрүлөт? Куругуна карайбы же өлүнө карайбы? Куругу. Куругуна канча жакшы курулса, баасы кымбатыраак болот, а? Ушул айылдарда эле өстүрөсүзбү же Дара жакта өстүрөсүзбү көбүрөөк? Бул жерде эле. Ушул жерде, а? Биреле копто. Байлы кырыз. Мына, туугандар. Бул базарда көбүрөөк жүрсөңүз, башыңыз айланып калышы мүмкүн. Жыты өтө острый жыты экен. Баткендин насыбайы дал ушул тамекиден жасалат экен, туугандар. Канча жакшы курулган болсо, демек ошончо баасы дагы жогорулайт экен. Мына мешокторго караңыздар. Чоң мешоктор алып келишет. Мен байкашымча жалаң ошо кара тамеки окшойт, башка тамекини көрбөй жатам. Кандай шеф, жакшысызбы? Тамеки алдыңызбы же саттыңызбы? Саттыңызбы? Канчага саттыңыз? 250. Бирек суроого жооп берип коюңузчу. Убактым жок. Убактым жок. Жакшы сүйлөп тургандыга өсө. 250ге саттыңызбы? Жакшы саттыңыз, а? Assalamu alaikum. Шеф, кандайсыз? Жакшысызбы? Сизди тартпадым, тамекини тарттым. Канча сомдон? Сиздики эмеспи? 300 сомго бербей турат муну. 300ге бербейсиң. Жакшы курулган экен, а? Жаңы жердин тамекиси, тамбы? Жаңы жердин, а? Жана айттыра, жакшы курулганы жакшы акча болот. Капага айланда. Бүгүн базар кичине кымбат Шеф, тамеки өстүрүп жүрөсүзбү? Так, түйшүгү кандай бир айтып кетпейсизби? Кантип өстүрөт, кандай кылат? Түйшүгү мунуку өтө оор да. Өтө оорбу? Эрте баардан баштайсың.
Жаз алдынан, а? Жаз алдынан баштап кеч күзгө чейин төлкө буга сарптайсың да, анан күздө гана сатасың да. Саттайсың. Мисалы үчүн эмне кылат? Селитра көп салынабы? Селитра салынат. Мисалы үчүн 50 соттук тамеки өстүрө турган болсоң, Асты кандай чабылат? кандай асты? Мисалы үчүн тамекини өстүргөндө кандай чабып өстүрөсүздөр? Тамекини жерге тиккенден кийин бир жума 10 күндүн ичинде чабасың. Аны да каңтарасың, бир 15 күн каңтаргандан кийин сууду коюп экинчи чабыга башталат. Экинчи чабыктан кийин астын аласың. Мындай чабылат да. Астын аласың. Астын алгандан кийин бәріп коесуң. Бәріп койгондон кийин мунун колтугудан чыккан путактарыны бир 4-5 метр жолу путайсың. Путалабы? Путалат. Ошол путактарда акча болобу? Путактар акча болот, ол алып таштагандар. арзыбаган акчаны албайбыз да биз аны. Арзыбаган акча болуп калат, а? Талбарктарын алып сатабыз. Буларды эми основной кайсы мамлекетке алып кетет? Же биздин Кыргызстан өзүдө менимче Баткенге аз эле тамеки жетсе керек да, насуа жасаган. Өзүгө аз эле кетет, буну Россия тартат. Азыр Өзбекстан тартылат, Тажик жабык, мурда Тажикстан кетип турган да. Мурда Тажикстан кетчү эле, азыр граница жабык. Бирок Өзбекстанга алып атышат азыр. Өзбекстанга алууда да. Россияга көбүрөөк кетет. Россияга көп кетет. Туура кетет. Дагы бир суроо да, бизде мына тамеки сигарет жасалчу тамеки бар. Сары тамекини өстүрүшөбү, өстүрүлбөйбү? Бизде азыр вообще аны өстүрбөйт. Аны өстүрбөй койду. Актабайт. Актабайт, а? Мына тамекини мисалы үчүн жаздын алдынан тиккенде канча айда даяр болот? Жаздын айда 4 ай дегенде. 4 айда уже даяр болот, а? 4 айга чейин сен чөнтөктө барыңды жумшайсың да. Демек, сиздин айтышыңызга караганда селитра көп кетет окшойт, да? Азыр айтып атпаймынбы? Астын аласың деп атпаймынбы? Жана барктан алганда 1 селитра бәріп койгондон кийин ар бир путакта 50 соттук жерге 10 кап, 12 каптан дәрі салабыз. Шорт селитра. 10-12 мешоктон селитра салынат. Жерибиз арык да биздин. Жерибиз арык. Бизде Баткенде мына облустун территориясында кайсыл жакта мындай жакшы болот тамеки? Азыр бул Мен билишимче Дара айыл аймагында Дара айыл аймагынын Жаңы жер айылы брендте турат да азыр. Жаңы жер айылы. Климаты жакшы, ысыгыраак, а? Ыстык, таштак жер. Ысык анан таштак жер. Суу маселе жакшыбы? Суу маселеси кыйын. Кыйын, бирок, а? Сааты менен ичебиз. Демек, өкмөт суу маселесини сугат сууду чечип берсе болот экен. Өкмөт аракет кылып атат. Энди көл да бизге каса. Көлдөн чыкканы буяктан суу жакшы түшсө жакшы келет. Суу кыйын бирок. Рахмат сизге, чоң рахмат. Алла разы болсун. Караңыздар. Бул кандай? Бул башкача го? Сиздикиби? Бул да ошондой эле тамеки же бул башкачасыбы? Өлө экен, Өлө экен, а? Демек өлүү ушунда бул жакшы укаланган эмес окшойт, а? Мына туугандар. Мон мешок канча килограмм чыгып калат экен, а? Примерно канча чыгат бул жолду? 50 килограмм. Ушу мешоктогу 50 килограмм чыгат экен туугандар. Караңыздар. Демек, жана ундун мешогу дагы бул 50 килограмм чыкпайт да, андай элестетпеңиздер. Бул тамеки куруганда өтө эле салмагы жеңил болгонуна байланыштуу ушундай бир чоң мешокторго алып келишет экен. Ушу мен көрсөткөн мешокто 50 килограмм чыгып жатат. Бирок акчасы жакшы экен. 250-300 сомго чейин. Демек, 50 килограмм алып келсе, өзүңүздөр эсептеп коюңуздар. Акчасы жакшы, ошого жараша түйшүгү дагы жакшы экен. Мына туугандар, Баткендин насыбайы деп кээ бир комментарийде жазып атты эле. Ошо насыбай дал ушундай Баткендеги кара тамекиден жасалат туугандар. Караңыздар. Кара тамекинин баасын көрдүңүздөр. 300 сомго чейин болуп жатат. Өстүрүүсү бизде Баткенде автомной ошо Жаңы жер айылында климат жакшы болгонуна байланыштуу ошол жерде көбүрөөк өсөт экен. Баткенге келсеңиздер, дал ушул базарга бир кирип, өзүңүздөрдүн көзүңүздөр менен дагы көрүп кетсеңиздер болот. Бул базарда дагы шартка караган, могул жерде атайын тамактар бышып атат, бул жакта тамеки сатып атат, жанагындай кофелерди уюштуруп койгон. Демек, шарт бар, келесиз, тамекини аласыз, көрөсүз, тамаша кыласыз, кетсеңиз болот. Мен жыйынтыктайм туугандар. Бул жерде атайын ушу мешокторду сатышат экен. Биз менен бирге болуңуздар, биздин каналды күзөтүп туруңуздар. Чабарман каналы ар дайым жакшылыктын жарчысы, жакшы жаңылыктарды
чыгарып берип турууну улантабыз. Көрүшкөнчө.